Ак үй салынып, биз үйсүз калдык деген жарандардын курулушун улантууга кайрадан уруксат берилди. Буга чейин өкмөттүн токтому чыгып, бул жакта жаңы салынып жаткан ак үйгө бул курулуш 800 метр жакындыкта жайгашып калыптыр деп, 6-кабатка келгенде турак жай курууга тыюу салган болчу. Андан көп убакыт өткөндөн кийин эми кайрадан бул курулушту жүргүзүүгө уруксат берилиптир. Буга кубанган дольщиктер, курулуш компаниясы бүгүн бул жерде жамандыктын баары ушуну менен кетсин деген таризде түлөө өткөрүп жатышат. Биздин үйүбүздүн азыр тагдыры бир ушул ак үйгө байланып турат да. Буюрса жаз айларында ремонтко берип, биз үйлөрүбүзгө кире турган болуп, кубанычыбыз койнубузга батпай турган убагыбыз. Чындыгында сиздерге Элеман биринчи сизге чоң рахмат. Сиздер аркылуу бийликке үнүбүз жетип, курулушубуз улантууга уруксат берилгени үчүн биз абдан терең ыраазычылык билдиребиз сизге. Бул үйлөрдүн биринчи кабаттарына эшик терезелерин коюп баштаптыр. Бул жактарда эшиктер коюлган. Бул жактар терезелер. Бир жылдан ашык убакыттан бери биздин курулуп жаткан, балдар үчүн курулуп жаткан, жаштар үчүн эме курулуп жаткан объект токтоп турду да. Анан эми аракет кылдык. Кээ бирлерибиз чөгүп да кетти, бул курулбайт окшойт деп. Анан эми түлөө деген бул кыргыздын салты. Мамытып өткөзүп, дольщиктерди чакырып кичине эме коебуз дешти. Биздин өкмөтүбүз Садыр Нуркожоевич Жапаров баарыңыздарга чоң рахмат. Ушу турган ушунча элдин үнү Кудайым буйрса силерге жетти. Кечээ эле үй жок калабызбы деп ушул жерде ыйлап турдук элек. Чын дилибизден ушу жалпы турган жааматыбыз менен сиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Ушул ийгиликке жеткирип, биздин үнүбүздү угуп, биз эми чында ишендик өлкөбүздө адилеттүүлүк бар экенине, акыйкат чечилерине. Благодаря руководству страны, в частности Садыр Нуркожоевичу Жапарову, Хамчебек Кыдыршаевичу Ташиеву, особая благодарность в плане того, что было принято волевое решение, несмотря на то, что в прошлом году вышло определенное постановление правительства. В июле месяце вышло новое постановление о том, что все-таки те объекты, которые ранее получали разрешительную документацию, чтобы эти объекты все-таки достроились и благополучно заселились. Вот, только в нашем комплексе более 100 семей заселятся в свои квартиры.